Бүгүнкү күндүн чоң бир көйгөйлөрүнөн бул баш оору. Баш оорунун себептери албетте көп. Руханий себеп болушу мүмкүн, психологический же физиологический да себептер болушу мүмкүн. Көп учурда тажрыйбада көп баш ооругандардын себеби мына бул желке тарап болот. Желке хондрожный область, маяктын баары туз, токсиндер менен жабылып, капиллярлар, питательный капиллярлар закупориваться этип баштын оорусу пайда болот. Гипоксия болуп башка кычкылтек жакшы жетпей калат. Көп учурда бул кездешет. Ошон үчүн көп баш ооруп келгендерге желкесине процедура кылганда 10 кишиден 7-8-өөнүн башы оорусу токтолот. Албетте. Ошол себептен кимдин баш ооруй турган болсо, көбүнчө аялдарда бул болот. Ошо аялдардын кыймылсыз жашоосунан желкелери уюй берет. Желке уюргандан кийин замат баш ооруйт. Ошон үчүн кимдин баш ооруй турган болсо, обязательно хиджама алыш керек. Себеп дегенде хиджама баш оорудан 1000-1 болуп эсептелет. 1000-1. Бул эң жакшы дары баш ооруга. Мына бул негизги точкалардан кахир точкасы, бул сүннөттө келген точка. Ошол түздөн түз баш ооруга берет. Ошон үчүн Алла Тааланын жардамы менен Аллах шифа берүүчү, бирок эң жакшы себептерден болуп ушул хиджама себебин бизге жаратып берген. Хиджама келиңиздер. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.